Назарыңыздарда маанилүү жаңылыктар, жана болгон окуялар менен 24 кабарлар топтому. Ак студиясында мен Айдарбек. Саламатсыздарбы? Бишкекке Пакистандан 100 кыргызстандык учуп келди. Манас эл аралык аэропортунда Pakistan International Airlines авиакомпаниясынын Исламабад каттамы боюнча чартердик рейсти тосуп алышты. Кыргызстанга Пакистандан 100 кыргызстандын жараны кайтып келди. Каттам Пакистандан Кыргызстандын жарандарын жана Кыргызстандан Пакистандын жарандарын алып чыгарып кетүү үчүн Пакистан тарабы менен уюшулган. Учурда бардык учуп келгендер тийиштүү медициналык процедуралардан өтүү үчүн бекитилген тартипте обсервацияга жаткырылды. Бишкекке Казань шаарынан 182 кыргызстандык учуп келди. Манас эл аралык аэропортунда 17 июнда Авиатрафик компания авиакомпаниясынын Казань-Бишкек каттамы боюнча чартердик рейсин тосуп алышты. Бул каттам менен Россияда окуган студенттер Кыргызстандын жарандары мекенине кайтарылды. Жүргүнчүлөрдүн тизмеси социалдык тармактар жана студенттик группалар аркылуу аталган авиакаттам тууралуу маалыматты студенттердин арасында таратуу аркылуу түзүлгөн. Аталган авиакаттам менен Кыргызстанга жалпы 167 кыргызстандык студент жана 15 жаран, анын ичинде 2 жашка чейинки балдар кайтып келди. Бардык учуп келген жарандар тийиштүү медициналык процедуралардан өтүү үчүн бекитилген тартипте обсервацияга жайгаштырылат. Урматтуу мекендештер, 20 июнь Москва-Ош рейси боюнча расмий маалымат менен таанышып алыңыздар. 20 июнь элчилик уюштуруп жаткан Москва-Ош рейске билеттерди Шереметьево аэропортунан F терминалынын 2-чи кабатында иштеп жаткан Аэрофлот авиакомпаниясынын кассасынан сатып алсаңыздар болот. Билеттерди бүгүн 17 июнь 15:00дөн баштап сатып аласыздар. Сатып алуу банктык карта менен гана жүргүзүлөт. Көңүл буруңуздар. Билеттерди 24 сааттын ичинде сатып алыңыздар. Андан соң сиздерден брон алынат жана кезекте турган башка жарандарга мүмкүнчүлүк бериле баштайт. Билет баасы эконом класс 16 000 рубль, 2 жашка чейинки балага билет баасы 1405 рубль, 2 жаштан жогору 10 523 рубль. Курска жараша өзгөрүшү болушу мүмкүн. Терең урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин алдындагы жумушчу топ. Индиянын Ладак провинциясындагы Кытай менен болгон чек арада эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда жаңжал орун алып, анын кесепетинен Индиянын 20 аскери каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, окуя 16 июнга караган түнү болгон. Жаңжал болуп жаткан аймакта эч кандай ок атылган эмес. Индиялык жоокерлерди сабап өлтүрүшкөн деген божомолдор бар. Бирок бул версия расмий тастала элек. Бирок ошол учурда индиялык басылмалар эки тарап тең жоготууларга учраганын, бирок Кытай армиясы өз аскерлеринин курман болгондугун тастыктай электигин жазып чыгышты. Азыркы учурда эки өлкөнүн коргоо министрликтеринин өкүлдөрү чыңалууну басаңдатуу максатында жыйын өткөрүп жатышат. Ал эми Кытай тарап Индияны мамлекеттик чек араны бузду деп айыптады. Депутат Өмүрбек Бакиров чек ара маселесине өзгөчө көңүл буруп, тез арада чечүү керектигин айтты. Бул тууралуу бүгүн 17 июнда Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Чек ара маселеси ойго салып келет. Чек ара маселесине жакшылап көңүл буруп, тезирээк чечүү керек. Бүгүнкү күндө Баткенде аткезчиликтин абалы кандай болуп жатат деп сурады депутат. Вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Акрам Мадумаров чек ара маселеси өзгөчө көңүлдүү болуш керектигин айтты. Бул боюнча иштеп жатабыз. Аткезчилик боюнча укук коргоо органдарында тиешелүү комиссия түзүлгөн. Салыштырмалуу жыйынтыктар бар, бирок толук аткезчиликке бөгөт коюуга жетише элекпиз, деди Мадумаров. Россия эл аралык каттамдарды боюнча кыскача маалымат. 27 мартта Россия экспорттук рейстерден тышкары эл аралык каттамдарды жапты. Ошондуктан улуттук авиакомпаниялар ички каттамдарга көңүл бурушту. Бул тууралуу жекшемби күнү 7 июнда Федералдык аба транспорту агенттигинде 15 июлдан тарта эл аралык каттамдарды калыбына келтирүүгө арналган жыйында белгилүү болду. РБК маалымат булактары билдиргендей, биринчи этапта Россия 15 өлкөгө учууларды калыбына келтириши мүмкүн. Биринчиси Европа өлкөлөрү, анын ичинде Түркия, Кытай жана Түштүк Корея менен чек араларын ачкан.
Ошол эле учурда Кремль эл аралык аба каттамдарын толук ачуунун так датасы жок экендигин белгиледи. 8-июнда өкмөт кээ бир жарандардын туугандарына кам көрүү, иштөө же окуу үчүн чет өлкөгө кетүүгө уруксат берди. Премьер-министрдин милдетин аткаруу Кубатбек Бороновго жүктөлдү. Бул тууралуу президенттин аппаратынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин премьер-министрдин милдетин аткаруу Бороновго жүктөлдү. Бүгүн жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы Кубатбек Бороновдун талапкерлигин колдоду. Чоң кызмат, электиндик бутанын башчысыз. Теңдик болсун. Мамлекетке элге жакшылык кызмат кылдыңыз. Ишеничиңизди актаган иштейбиз. Аракет кылабыз. Жол ишин программабыз. Дайындайбыз, аракет кылабыз. Алдыда көп иштер жазалды. Ошолордун баарын тең командаңыз менен мынакей Алмаз Батырбек чогуу иштей турган болду. Бул абдан жакшы болду. Ошон үчүн ийгилик каалайм. Элибиз ынтымакта, жерибиз тынчтыкта болсун. Тажик бизнесмени Орусиядан 50 табытты мекенине өз эсебинен жөнөттү. Мага бата берип койгула, ошол жетиштүү болот деп Орусиянын Новосибирск шаарында иштеген тажик бизнесмени атын жарыялоодон баш тартты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Анда айтылгандай, кечээ 16-июнда рефрижераторлуу унаа менен Орусиянын аймагында каза болгон 50 тажик жаранын жансыз денесин мекенине жөнөткөн. Каза болгон адамдардын сөөктөрү Орусиянын ар кайсы облустарынан алдырылган, басымдуу бөлүгү Москвада болгон. Мигранттардын жансыз денелери мекенине ушул аптанын аягында жетет. Азыркы апталарда чартердик рейстер жана унаа менен Орусиядан Тажикстанга карантин учурунда каза болгон жүздөй мигранттын жансыз денеси жөнөтүлдү. Жолдошбаев өкмөттүн курамына берилчү суроолорду саат 13:00 чейин бүтүрүүнү сунуштап, муну Момбеков кошоматчылык катары сыпаттады. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында өкмөттүн жаңы курамы каралып жатканда, депутаттар Камчыбек Жолдошбаев менен Рыскелди Момбеков айтыша кетти. Мурдагы муфтий, Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов кеңештен чыгуу боюнча арыз жазды. Бул тууралуу Жалилов маалымдап, кеңештен өз ыктыяры менен чыгып жатканын белгилеген. Урматтуу бир туугандар, мен Жалилов Чубак Ажы. Аалымдар кеңешинен өз ыктыяры менен арызымды жазып, аманатты тапшырдым. Кудай Таалам касиеттүү Куранда балким силер бир нерсени жаман көргөнүңөр менен ал силер үчүн жакшылыктыр деп айткандыгын ар дайым эстеп жүрсөк, көңүлдөргө төп болор. Учурдан пайдаланып, урматтуу Аалымдар кеңешинин төрагасынан жана жалпы мүчөлөрүнөн пендечилик кылып кемчиликтерди келтирсем, көңүл оруткан болсом өзүр сурайм. Кудайым ооматтан оодарбасын деп жатат ал билдирүүсүндө. Учурда Аалымдар кеңешинде Абибилла Кадырбердиев төрагалык кылат. Улуттук энергия холдингдин генерация жана энергетика өткөрүү башкармалыгынын эксперти Аскат Абыллаев кар аз жаап суу чектелүү болгон жылдары өлкөгө электр энергия импорттоло турганын айтты. Абыллаев Казакстандан быйыл 500 миллион киловатт-саат электр энергиясы импорттолот. Казакстандан быйыл 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын импорттоо боюнча келишим түзүлдү. Анын баасы 2,4 центтен болот. Бул тууралуу Аскат Абыллаев Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында суу 19,5 миллиард кубтан жогору болгон учурда электр энергиясы экспорттолот. Акыркы мезгилде өкмөттүн анын ичинде менин атыма фактылар менен тастыкталбаган сөздөр жогорку кеңеште айтылып жатат. Бул мени катуу тынчсыздандырат. Сын пикирлер өкмөттүн атына дайым айтылып келет, өзүңүздөр билесиздер. Ар кандай маселелер боюнча сын пикирлер айтылат. Бирок өкмөттүн кадыр баркына, аброюна шек келтирген далилсиз сөздөр мени ойлондурду. Жыштыктар боюнча айткым келет. Жыштыктар боюнча мен эч кандай
тиешем жок. Мунун кандай чечим кабыл алынганын азыр эми тергөө органдары тастыктайт. Тергөө иштери бүткөнгө чейин мен ойлойм дагы убакыттар керек го деп ойлойм. Процедуралар эми ар кандай узарышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен чечим кабыл алдым. Мамлекеттик кызматтын этикасын сактап, азыр эми учур коронавирус оорусуна күрөшүп аткан учурубуз. Ушундай учурда илең салаң болуп иштөө мамлекеттик кызматкерге туура келбейт. Ошон үчүн бул чечимге келип мен кечөө жарыяладым. Бул иштер боюнча мен ишенем, мыйзам түрүндө адилеттүү тергөө иштери жүрүп, чекит коюлат. Анан жыйынтыгы боюнча сөзсүз түрдө коомчулукка жарыяланат деп ойлойм. Ишимде жоопкерчилик менен, акыйкат, таза так иштөө менен иштедим деп ойлойм. Бул негизги менин принциптерим, ошол боюнча дагы белгилеп кетер элем, бул кыргыз элине ак кызмат кылуу менин эң башкы принцибим болду. Бизге колдоо көргөзүп, каналга катталып коюңуз. Алдын ала ыраазычылык билдирип, сиздер менен мен Айданек Момунбекова болдум. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.